мен базар тұрғындыра кеңеш айлығының күшбағайынды болып, участок түрінде қайырлы отамын. 2018 арыз берген, менен жазғандарды келіпті, кеңеш айлығының келсем, жоқ дейді. Аннен мен келгендерді сатып жеп қойған кеңеш айлығының тұрғы. Өкімет. Ошол қайырлығына келген. Мен Уматту Бак Тергешевич, биринчи суроом сизге. Мен ушу базар коргон жаңы ишти баштаганда эле архивден баштагам. Эмгек жолумду. Анан 2012-жылы мени негизсиз иштен кетирген. Көчөков Максал Салиевич деген Мурдак облу архивинин директору. Аны мен дагы кууп жүрүп кетирдим. Конечно, мыйзам чегинде. Ал кимге керек болгон? Азыркы шаар мэрияда иштеп аткан аппарат жетекчи Зиядинов Эрнис деген аппарат жетекчи. Ошонун өкүлүнүн досу азыркы күндө кеңеш айыл өкмөтүнүн айыл өкмөт башчысы болгон Алкадыр Майрамбекке керек болгон. Конечно, мен бул боюнча мыйзам чегинде бар жерге кайрылып, тиешелүү сотторду алып, азыркы күндө 9-жылы мен күрөшүп атам ушу соттор менен. Соттор сатылган, адилетсиз соттор. Мен баса белгилеп кетем, Бак Тергешевич, мен сизге абдан көптөн көп суранам. Ушул менин ордума келгенге жардам беришиңизди суранам. Себеби сиз комитеттин төрагасынын орун басары катары ушул жыйынга катышып жатасыз. Дагы бир маселе, мен муну Курманбек Токтурович сизге. Мен азыркы күндө архивде, катарда архив болуп иштеп атам, Улбай штабында. Бирок архивдин жанында 44 метр квадрат жер бар. Аны Базар Коргон шаарындагы мурун 11-чи Макаренко мектебинин директору бар, Эргешова Гүлнара Турдалиевна деген. Айтпайын дедим эле, өз айттырдым да, жазбайын дедим, кол жазма менен жазышка туура келди. Азыркы күндө 30-чы мектептин директору иштейт. Мен 2,5 жыл күрөшүп, жазып жүрүп, прокуратуранын кызматкерлерине рахмат. Райондук да, областтагы. Мен көзүмчө эмес, сиздин көзүңүз чамактайт. Биздин прокурорлор Базар Коргондун жана Жалал Абадтын прокурору Сузагыңыздычы сапсыз, аны шаарга алып келип коюшубуз керек экен. Сузактын прокуратурасы иштебейт экен. Айтайын мен сизге, кароолган экен аяр. Мен көкжаңыз боюнча жазганда 130 000 штраф салдырып төлөп турдум. Сузакты Жалалатка көчүрүп койсоңуз да мен ыраазы болом. Кааласаңыз мен колдо топтоп берем, Сузактын прокуратурасын жоюшуңуздачы. Bizde bir de üniversitemiz var. Kaneska verişmeydi. Neçe yıldan beri aylı okumak dili, başkası dili. Sosfonka vardım, barışlandım. Vermedi. Daha ekle üniversitem var. Onlara uçaska vermedi. Nevren olup kalıştı. Maldarını ülüp koydum. Nevren uçaska vermedi. Uçaskamız da ucu. 20 yıldan beri alday. Nereden uyanmasdan bir ay önce oturak. Uyanmasdan nereye gelip oturup alttım. Şu genç aylı okumakın düşündüm. İşte bu şeyde. Genç aile ökmötünün başçısı ne iş kılat özü? Ökmöt ne iş kılat? Karabay boşa biz okşogondordu. Arız yazabız, gele veremiz, 20 yıl oldu. Satam dese akçasını ayıstınca akçasını töleyle. Orta sayda yol вообще жоқ есе, hazır. Erте жазда ылай болса. Orta say айылы кайсы айыл өкмөт бул? Базар Коргон шаарына караштуу Орто шаар. Кайда турат бул? Жаңы участканы базардын аркы 2 километр. Жаңы келген конуштар баары 279 көчкүдөн келген. Сатып алгандар менен кошулуп 1000ге чукул үй салынды азыр. Азыр жашап жаткан тургундар 200дө. Орто сайда. Тоо зонасынан келген бар жогу. Маселе свет жок эсе, шлабыра тиба. Шлабыра мен зин тарткан. Неске каршының себеби 5 айлыкта неберем Россияда ооруп калды. Неберем Россияда ооруп калып келип өзүнүн фамилиясын которушка мажбур болду. Балдарым келе албайт ушакта. Ошону келип ошо бүт закон негизинде документтер растап медицинада өтүп бүтүрүп тактап соцполуштагы балдар келип түндүрүштүн алган мен ошону бүтүрүп соңго бардым. Метрге жазып бергенде мен баланы докторга алып чыгайын, карабайга детсадка тапшырышым керек десем, бала Россияда төрөлүп тур, Россиядан алсын метрганы деп. Мен айттым, соттук чечим турат берилген. Десем, соттор жазып кое берет. Мен жасап бере албайм. Сиз Москвага учуп барып, Москвага учуп ошакта жазып. Болду, түшүндүр, алып түндүрүңүз, тактап чечебиз буну. Биз 2017-жылы табигый кырсыктан жер көчкүдөн келгенбиз ошол Орто сайга. Ошол келгенден кийин бизге 8 соттуктан жер берген. Өкмөттөн бизге жардам болгон жок. Биз өз күчүбүз менен салганбыз баарын. Эми ошого байланыштуу ошондой болгондон кийин жок дегенде биздин мектебибиздин жерин ордуна коюп бербейби? Мектепте азыр 6 үй түшүп турат. 6 үй.
bu yaş balдардын укугун тебелегендик болобу же соц объекттерди чекеден сатыш керекпи? Мектеп аталышы кандай мектепте? Мектеп жаңы мектептин орду, жаңы айыл. Түшүндүм. Ошонун негизинде берилген мектептин ордун азыр 6 үй турат ошол жерде. Дагы кече мен өтүп кетсем Ордун алып кетти. Үй куруп алышты. Үй куруп атат ошол жерге. Биз муну акимчиликке кайрылдык. Мэр барбы жокпу бул жерде? Мэрия карайбы? Карабайсыңарбы? Бергиле прокуратурага. Бизге алыгы жакта ушумалга чейин бир ответ болбойт. Чыгыңыз азыр болот, ооба, бери чыгыңыз. Бизден боз участкасы, 1-май айында боз участкасы бар. Бул жерде суу келбейт, кайракы жерге жайгашкан калыппыз. Биз мотор эле, мурун Союз мотор менен иштечкен. Бүгүнкү күндө 200дөн ашык тургун бар. Мына ошол биз акимге дагы кеңештин төрагасына дагы, жергиликтүү кеңештин төрагасына дагы айрылдык эле. Айдан жакшы жооп ала албадык. Анан экинчиден бизде участка маселеси өтө оор. Тууган уругуна эле бөлүп берип коюшат, же болбосо какой-то акча бергендерге гана берип атат. Эзектүүлүк жок, мыйзам сактоо жок ай жерде. Кеңеш айыл өкмөтү айрыкча. Мына ошо анан бунун башында эң башында мен коркпой эле айтам, архитектура. Архитектура дагы ошо кеңеш айыл өкмөтүнүн координатору. Мен Базарбор шаардык жайкемдин төрагасы. Азыр мен тууралуу 3 адам кайрылып кетти да, мен тууралуучу. Эми ачык айтпасам болбой калды. Мырзабаев Абдыкарим деген азыр сүйлөгөн бала. 200 гектар жайытты пайдаланып жүргөн үлүшүндө. Картада жайыт болуп турат. Bir adamga 200 гектар үлүш тийбейт. Мен бюджетти 465 жайыткемде болгонсо, биринчи орунда турам Кыргызстан боюнча, бюджет боюнча. Иш тапшырма, план тапшырма боюнча. Анан экинчи, Дулатов Ташмамат деген 3 жылдан бери жазат. Мына Тойчубаевди айтат, Бектаналиевди айтат. Азыр Кыргызстан айтат. Кечиресиз. Кыргызстан айтат. Болуп туруңуз. Аким, сиз дайындалган мамлекет кызматкерисизби? Шайлангансыз, бирок ошо эме жетекчилик кызматка аброй ээ болдуңуз да. Анча-мынча сөздөргө чыша албагыңыз. Жок, мен угуп туруңуз. Маалыматты түшүндүк, угуп туруңуз эми. Айтылса, анын баары текшерип, аксызбы? Сизге эч ким мышыгыңызды пыштабайт. Эми ал айткандар үчүн сиз жетектик катары чыгып актансаңыз, сиздин артыңыздан 10 чыгып актанса, туура болбойт. Жок, мен актанайын жок, мен чындыкты айтып коймокчу. Жок, чындыкты сиз органга айттыңыз. Болду, маселе жок, отура бериңиз. Урматтуу Базарбор районунун тургундары, сиздерге чоң рахмат. 2,5 саатка жакын аралыкта чыдап, жыйналышта отуруп, болгон көйгөйдү айттыңыздар. Мен алдын ала биринчи эскертип кетейин, мына азыр Бекбаева Аксакал палван айтты, туура айтты да, органдын адамдарын бирөө жакшы көрсө, экөө жаман көрөт. А бирок сиздер айткандар да жүйөлүү. Себеби укук корголбосо, укугуңар бузулуп атса, кимге айтасыздар? Аны биз жамандаганыңарда, жакшылаганыңарда биз көтөрө алабыз, көтөрүшүбүз керек. Ал эми жана айткан доводдоруңар боюнча текшеребиз. Эгер сиздер жамандаган боюнча далилдесе жообун бересиздер. Далилденбесе кечиресиздер. Кыйкырган адамдын эле айтканы менен орган чечип койбойт, урматтуулар. Мыйзам иштейт. Ошондуктан мына бүгүн арыз, бир нече арыз кайрылды. Андан сырткары мага дагы ошол жолугушуп, бирок жолугушуда да өз колуна берем деп берген арызыңыздарды алдым. Бирок берген арыздын баары мага келет. Мен барып алып, bunun ар бирин окуп, бөлүштүрүп, план түзүп, текшерип, анан жообун беребиз да сиздерге. Ошондуктан бул арыздарыңыздарга жооп келет. Түшүндүрүп берип, кайра колуна бер деп берисиздер, алдым мен. Андан кийин Коргоо министрликте мыйзамсыз көрүнүштөр кандай тергелип жатат деп мындай кат берипсиздер. Мындай катка жооп берилбейт. Тоголок кат деген адрес жазылбайт. Коргоо министри боюнча көптөгөн иштер козгодук, текшерип атабыз. Кайсы бирин айтам мен? Ошондуктан тоголок кат жазуу дегенди башынан эскерттик го, бул каралбайт. Мыйзамда да көрсөтүлгөн. Экинчиден, урматтуу Базарбор районунун туугандары, мына сот боюнча, прокуратура боюнча, милиция кызматкери боюнча айткан дооматтарыңыздар, бузулган укуктар бардыгы каралат. Тергелбей аткан, мөөнөт узарган иштерди биз колдон келишинче бардыгын көзөмөлгө алабыз. Милиция кызматкерлери замминистри отасты, айрыкча тергөөчүлөргө нааразычылык өтө чоң.
тергөөчүнүн профессионалдыгына чоң, иштин мөөнөтүндө чечпегендигине чоң. Көзөмөлгө алыңыздар, прокурорлорго мен тапшырма берем, көзөмөл кылат. Тажрыйбасы жок тергөөчүнү үйрөтүшүбүз керек. Эгер нарагында жок болсо андан азыртан бутулуш керек да. Башка жолу жок. Диплом алып бүтүп аткандар көп. Колу туткак болуп көнүп калгандар тазалабасаңар ал эч качан аброй алып келбейт милицияга. Прокуратурада биз ушундай көз карашта карап атабыз. Экинчиден, бул жерде крышалар бар, тигиндей деп сөз кылып атпайсыздарбы? Урматтуу туугандар, бүгүнкү күнү эч кимдин крышасы жок. Кимдин кылмышы далилденсе колунан жетелеп барып коймойбуз. Жеген болсо кусат. Башка кылмыш кылган болсо өзүнүн кылмышына карата жооп берет. Жооп бердириш керек. Депутат аттарын атап атасыздар. Мамлекетте чиновниктер эч ким кыршы боло албайт. Министрге бирөө бүгүн кыршы боло албайт. Укук коргоо орган жетекчисине боло албайт. Анткени бул президенттин тапшырмасы. Баш прокуратура мага тапшырманы ошондой коет. Коррупция бюджетке колун салды, эч ким даябады. И мыйзам да ошондой. Президенттин талабы да ошондой. Ошондуктан атты сатып, крыша болуп атат, менин адамым, таанышым, өкүл атам жана башка дегендерге ишенбешиңер керек. Бир эле мен эмес, жалпы жетекчиликте отургандарга. Мага карата айтылган болсо мен баарыңыздарга айтам, жана да эскерттим, азыр да эскертем, эч кимге кайрылыштын кереги жок. Прокуратуранын сайтына кирсеңиздер, бардыгыңыздар телефонду аябай жакшы өздөштүргөнсүздөр. Ошол жерде арыз жазуу бөлүмү бар. Жазсаңыздар мен окуйм ошону. 1-2 күндө кызматкерлер келип сизге кайрылат, тактайт, текшерүүшүн баштайт. Мен атымы жамылып жумушка кирип алгандар бар. Аларга чара колдонуп атабыз. Алдын камап атабыз, угуп атасыздар. Эми коом ошого көнгөн экен, ушундай нерселер болуп турат экен да. Ошондуктан бардыгыңыздар мындай жаңыча көз карашка өтсөңүздөр деп ойлойм. Экинчиси, айыл өкмөттөрдү жумуштан алуу боюнча бир нече сөздөр болду. Мыйзам боюнча айыл өкмөттү бүгүн аким дайындайт. Жаңы мыйзамды кабыл алып атканда шайлоо менен дайындалып калган айыл өкмөттөр эгерде ак иштесе, мыйзамды иштесе, ошол ишке бир өзүнүн жаңычыл көз карашын каратып иштесе алып мөөнөттөн чейин иштейт. Эгер ал иштей албаса, урматтуу аким, сиздин укугуңуз эртең жумуштан алып башканы дайындаган. Бир адам жамандайт, 2 адам жамандайт, бирок көпчүлүк жамандаган айыл өкмөткө көңүл буруш керек. Кандай бир себеби болушу мүмкүн да. Ошондуктан сиз айыл өкмөттөр боюнча чара колдонуңуз, чечиңиз. Айыл өкмөт биринчи нааразычылык айыл өкмөт, участковой, жергиликтүү прокурорлор, милиция, соттор сиздерден башталат да. И жергиликтүү мына бийлик кызматкерлери. Эгерде сиздер жарандарды ыйлатпасаңар, жазган арызды мөөнөтүндө чечсеңер, туура чечсеңер, кызыкчылыкка берилбесеңер, мынандай чыр талаштар жаралбайт. Эми биз ошого түшүбүз керек да. Өтүүгө мезгил да келди. Эгер өтпөй турган жетекчилер коштошосуңар, чара колдонулат. Экинчиден мынабы өзүдө мекемеде биз тапшырманы берип атабыз. Айрыкча мектеп, жол, суу чыгаруу, курулуш иштери боюнча сапатын караңыздар. Госстрой, мурунку долялар токтотуш керек. Ким болбосун жооп бересиңер. Мүмкүн бүгүн билбей калабыз. 2 ай, 1 жыл билбей калабыз. Бирок экинчи сөз билинет. Аны текшеребиз десе, кварталын текшеребиз, годовой текшеребиз. Бул нерсе баары бир чыгат. Ошондуктан сапатына көңүл буруңуздар. Эптеп мурункудай салды кетти болбосун. Сапат боюнча биз баа беребиз. Экспертный службаны кызматты биз күчөтүп атабыз, специалисттерди алып, ал боюнча да президент тапшырмасын берип атат. Заключениелерди убагында чыгаруу, создурбай. Бул иштерди кароо боюнча. Андан кийин мына прокурорлорду мактап атасыздар, жамандап атасыздар. Ар бири боюнча текшеребиз, тактайбыз.
чында мактаганыңар чын болсо, ал прокурорлор кызматында сөзсүз сыйлануу болот. А ошондой жанагындай кынтыксыз абал байкалса, биз кызматынан коштошот биз менен. Себеби биз прокурорлорго эмгек маянасы бүгүн айдан айга прокурорлукка жетет. 1-январдан көтөрдүк. Азыр кызматтык үйлөрүн чечип атабыз. Кудай буйрса салабыз аны. Кызматтык үй болсо, эмгек маяна жетсе, прокурор күн-түн иштеш керек. Бирок оор албетте, жетишпейт. Себеби мына сиздерде 8 айлык өкмөт, 1 шаардык мэр, 1 шаар. Андан кийин Токой чаргалары бар экен, 1 данышман мамлекеттик корук, жалпы 189 миң эл экен, 190 миң. Ушул районго болгону биздин 10 кызматкер эмгектенет. 10 гана кызматкер туугандар, 100 же 50 эмес, 10 кызматкер кээде жетишпейт. Чарчайт, жана башка дегендей. Мына мен жерди кыдырып келе айтып байкадым. Жана ушул өзү калк көрөрман дейт, элдин арасында айтып атат, кызматтык машиналар жөнүндө жетпейт, бара албайт деп. Ушуну эске алып, милиция кызматкерлеринен прокуратуранын кызматтык машиналарын карашыбыз керек экен. Чындап машинада ары жазсаңар жетпейт деп барганга шарт жок. Бул шарттарды биз түзүп беребиз. Бирок 10 кызматкерге карабай, колунан келген прокурорлор кызматты кылат сиздерге. Ар бир укук коргоушуна биз аракеттенебиз. Андан кийин мына үрп адат боюнча мектептеги мугалимдер, ортодо талаш тартыш, окуучулардын тарбиясы боюнча элдин арасынан өзүңүздөрдөн сөз чыгып атат да. Эми бул биздин ыйык кыргыз элинен бул кулк мүнөзү, үрп адат, руханий байлык. Биз башка элден эң эле өзгөчөлүгүбүз эмне, урматтуугандар? Биздин кыргыздын берешендиги, ак көңүлдүүлүгү, улууну урматтап, кичини узаттагандыгы, эң негизинен намыскөйлүгү. Мына ушул мугалимдерди биз аябай сыйлашыбыз керек. Бардыгыбызды окуткан, тарбиялаган, турмушка көз карашты аныктаган бул мугалим да. А мугалимди сыйлай албасак, биз эч кандай жакшы прокурор, жакшы министр же жакшы куруушу чыгара албайбыз. Анча-мунча мугалим урушту, ушундай нерселерди ар бирибиз кичине тыйсак. Баары Союзда билим алганбыз, билесиздер. Директор, совхоздун директору келип айтканда, мектептин директору. Окуучу эмес, мугалимдер кереги жерди таппай калат, кээ бир мектептерде, билесиздерби? Бул сый урмат деп ойлойм мен. Анан кичине окуучулар урушуп койсо, же мугалимдер өздөрү дагы сыртты келбет, кийинген, баскан турган менен үлгүдө болушуңуздар керек. Эми бул жалпы баарыбыздын көйгөй, буга укук коргоо органдарында туура мамиле кылышыбыз керек, ушундай арыздарга туура чечкенге аракеттенишибиз керек. Ал эми биз эч качан баалуулукту жоготпошубуз керек. Эгерде кыргыз өзүнүн баалуулугун, тилин, үрп адат, маданиятын жоготуп алсак, бизди башка эч нерсе мындай өзгөчөлөнтпөйт да. Ошондуктан президент ысырапкорчулукка токтоткула, ашыкча ысырапкорчулук болбосун деген указ чыгарды. Аны аша чаппагыла жергиликтүү бийликтегилер. Туура колдонуш керек, аны туура чечмелеш керек. Себеби мен бир нерсе айтып коеюн, эми кечиресиздер, ысып кетти, ошонсо да бизге ушунча суроо бердиңиздер, биз да билгенди айтып койбосок болбойт да. Буга чейин эл өкүлү болдум, баарыңыздар билесиздер. Ушу Япония мамлекетине барып иш-чара менен 78-деги чал өзгөчө кырдаалдар министри, депутаттар экен. Аларда ошондой экен да мыйзам. Ошол киши кечки тамакта отуруп, чогуу туруп калган экенбиз. Котормочусу менен мага 45 мүнөт Кыргызстан боюнча сүйлөп берди. 45 мүнөт мен сиздерге айтпайм, мен бир мүнөттө айтып берейин, кыскарды баарын жыйынтыктап. Ошол кишини мен ойлоптум, Кыргызстанда жашаган окшойт, келген окшойт деп. Бир да жол Кыргызстанга басып келбептир. Бирок биздин тарыхты ушунчалык жакшы билет экен да. Ал киши суроо койду биздин экономикалык абал боюнча, мамлекет боюнча. Анан мен билгенимди азыраак айттым, оюмду айттым. Ал киши айтты, силер Кыргызстан аябай туура жолдосуңар деди.
Ушундай кыска аралыкта жакшы жолдорду басып өттүңөр, ызы чыгуусу дагы дейт. Силердей мамлекет курууда 100 жылдап, 150 жылдап убакыт кеткен башка өлкөлөрдүн дейт. Эми көп нерсе айтты. Ошону айтып келип анан кыскача кыскартайын. Кыргыз мамлекети эң алдыга чыгыш үчүн силер жана технология, техника, жаңы заман көп эмгектенишиңер керек дейт. Эми ал келечектин иши. Билим бергениңерге карайт, жана башка дейт. Бирок андан сырткары силер өзүңөрдүн дүйнөдө эң алдыңкы эл, мамлекет болуп жашай турган силерде өзгөчөлүк бар дейт. Ал өзгөчөлүк биздин байыркылыгыбыз. Элдин байыркылыгы бул тилинен, же болбосо анын мамлекеттин территориясынан билинбейт экен. Коом заман өзгөрөт, аралашып кетет экен да. Элдин байыркылыгы ал киши айтты, мен да ынандым, бул музыкалык аспаптан экен. Биздин коомуз да айтты. Коомуңар бир да элдин кайрыгына окшошпойт дейт. Демек силер байыркы келсиңер дейт. Батырлык жөнүндө, биздин эпостор жөнүндө айтты. Манас эпосу, төкмакындар жөнүндө айтты. Бир дагы элде төкмакын жок дейт. Манас жок дейт. Бул кыргызда гана дейт. Башка улуттарда да бар десем жок дейт. Ал кыргыздар, ошол улуттар арасында жашаган кыргыздар дейт. Мына Япон аксакалдын айтканы. Ошондуктан дейт, сиздер дейт, бир балалы болгондо баламды үйлөйүн, балам мени баксын деп тарбиялайсыңар дейт. Балаңар баласын ошентип тарбиялайт дейт. Айылды бир аксакал башкарып коет экен дейт. Бирок азыркы биздин бузулгандардан мында кабары жок окшойт. Баягы мурунураак мезгилде айтып атат да, себеби бир аксакал бир айылды азыр ушу бизге айткан маселени бир аксакал чечип койчу деп билесиздер. Ушундай баалуулуктарды айтып атат да, бир адам, жөнөкөй адам айылда дейт 100-200 адамга тамак берип сыйлай алат экен дейт. Кыргызстан бай өлкө дейт. Ошо өнүккөн дүйнөдөгү 5-6 мамлекеттин атын атады, мен атай албайм, билесиздер, полишне. Ошол өлкөлөрдө суицидтин көптүгүн, алар 15-20 миң айлык алган менен кошунасын бир тууганына жардам бербеген деген, бакпагандыгы мисал кылып, ошол өздөрүнүн өлкөсүндөгү кемчиликтерди мисал кылып, самурайлар жөнүндө айтып, анан биздин бири-бирибизди колдогонубузду, жамандык убакта кыргыздар биригип кеткенин айтып, бала үй бүлөнүн намысы, айылдын намысы, айыл райондун, район республиканын намысы үчүн жанын берүүгө даяр экенин айтып, ушундай өзгөчөлүктөрдү, биздин баалуулуктарды, аруу таза экенибизди аябай айтты да. Силер дейт, ушуну бир 30-40 жыл карман кылат дейт, дүйнө бузулуп кетип атат дейт. Жанагы, түшүнүп атасыздар дейм, жанагы эркек үйлөнүү, аял ошол нерселерди көп айтты да. Ушул нерселерден улуу кичини ызаттоодон, баланы тарбиялоодон кармансаңар дейт. Кудай буюрса эң алдыңкы өлкө ошо Кыргызстан болот дейт. Биздин жакын өлкөлөргө да характеристика берди да. Ошону укканда мен 7 саат учуп, таасирлеринде биздин логика ушул жерде экен деп. Урматтуу туугандар, ошондуктан биз улууну урматтап, кичини сыйлаган үйрөнөлү, укук коргоргон жетекчилерге ишенин үйрөнөлү, күнү түнү ушу сиздер үчүн иштейли, укук коргойлу деп жүрөбүз. Мен алдыңыздарда полишин айта алам. Кимдир бирөө чыгып кызматка коюш үчүн, же прокурор, обул прокурор зам коюш үчүн, же бир кылмыш ишти чечүү үчүн сулушка бир тыйын акча берсин десе айтсын. Бүгүн прокуратурада акча алып кызматка коюш жок туугандар. Райондун прокурор, область, кені зам баш прокурор коюш деген жок. Бардыгы жөндөмүнө карап. Биз мунун баарын токтотушубуз керек. Муну мына мен сиздерге ачык айта алам, республика боюнча ачык айта алам. Коррупцияга ушинтип ооздукташыбыз керек. Чыгар ушунун баары каражат болсо болот туугандар. Каражат таппасак каяктан эмне болот айтыңыздарчы. Ишкерлерге, кичинекей ишкерге, чоң бизнесмен, инвесторго 5 шарт түзүп беришибиз керек. Аларды кубалабашыбыз керек.